Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Марва телеканалында түз эфирде Куттуу Орозо 2024 долбоору анын алып баруучусу мен Айжамал Каразак кызы. Бүгүн биз эң мыкты темада мына ошол сиздер менен маек курмакчыбыз. Дагы бир ирет, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди ыйык Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бүгүн мына баарыбызга белгилүү болгондой эле Орозого бүтөөрүнө саналуу гана күндөр калды. Мына ушул Орозону кантип жыйынтыктасак болот жана ошондой эле кийинки жылдагы Орозого кандай даярдыктарды бүгүнкүдөн баштап даярданып баштасак болот деген теманын тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Андыктан түз эфирдебиз. Мына ушул темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо, бизге түз байланышка, бизге эфирлерге суроолорду узатсаңыздар болот. Ал эми сиздердин суроолоруңуздарга жана ошондой эле ушул темага бизге кененирээк маек куруп бергенге бизге коногубуз келген. Мына ошол конок менен тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Бүгүн бизде конокто Таттыгүл Нуркожоева, Хафиза онлайн борборунун мүдүрү жана ошондой эле теолог Таттыгүл эже. Салам алейкум. Алейкум салям, рахматуллахи ва баракатух. Рамазан айыңыз кут болсун. Биздин ушул эфирибизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Негизи эле Рамазан айы кандай өтүп атат сиз үчүн? Рахмат чоң, дагы бир жолу чакырууңуздарга Аллахка миң мертебе шүгүрлөр болсун. Ушул куттуу, ыйык болгон сонун бир ороз айында отурабыз сиздер менен биздер. Аллах Таалам бизге бир белек кылып берген бул айды Аллахка шүгүр жакшы өткөрүп жатабыз. Ибадаттар менен, Куран окуу менен, колунда жокторго, муктаждарга жардам берүү менен айтор биз адеп ахлагыбызды оңдоп, Аллах Таалага дагы да жакындоо менен биргеликте өткөрүп жатабыз. Кыйынчылыктар болуп атабы? Кандай кыйынчылыктар болуп атат? Негизи көпчүлүк эле буга чейин келген эфирден баары эле айтып атышат, быйылкы орозо өзгөчө жеңил, өзгөчө бир башкача бир сезимдер менен болуп атат деп. Сиздерде кандай сезимдер болуп атат? Негизи Аллах Таала тарабынан бул белек кылынып берилген ай болгондугу үчүн Аллах Таала эмне дейт? Кимде ким соовун үмүт кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтат. Кимде ким соовун үмүт кылып менден ушул ороз айында орозо тута турган болсо, анда бул орозонун сыйлыгын мен өзүм берем дейт да. Бул деген сөз Аллах Таала бизге ушундай убада берип атат. Ушунчалык бул ороз айындын өтө бир берекелүү болгондугун, мусулмандар үчүн өзгөчө бир ай болгондугун белгилеп айтып атат да. Ошол эле учурда бул нерсенин сыйлыгын бир гана Аллах Таалам акыретте өзү гана берет. Ошондуктан бул ай өтө кереметтүү ай, өзгөчө мусулмандар үчүн бул айды биз дайым эле жеңил өткөрөбүз деп ойлойм. Себеби дегенде Аллах Таалам бул айда рахматы жаап турат, назар салып турат бизге. Аллах Таалам ушундай бир өзгөчө бир берекелерди, ырыскыларды төгүп турат. Ошондуктан бул ай Аллахка шүгүр, жеңил, эң сонун бир абалда өтүп жатат. Ооба, чындыгында эле кереметтүү бир ай болуп атат. Анан жакында эле 2 күн болуп калды. Бизде азыр ушул миң айлардан дагы бир маанилүү болгон Кадыр түнү болду. Мына ошол Кадыр түндү, мисалы мен да сиздер менен тостум дегендей, кандай деңгээлде тостук десек, бул ошол сиздин Хафиза онлайн борборуңуздар онлайн Кадыр түндү өткөрдүңүздөр. Былтыр дагы сиздер менен тосконбуз, быйыл дагы болуп атат. Анан ушул Кадыр түн жөнүндө айта кетсек, анан кантип сиздер ушул Кадыр түндү онлайн тосконго болот дегенге келдиңиздер? Негизинен онлайн Кадыр түн тосуу чечими биздин бир канча курбу кыздар менен, устаза кыздар менен кеңешип, ушундай бир Кадыр түн тоспойлуу деген бир ниетке келдик да. Себеби дегенде билесиздер, коронавирус окуясынан кийин 2020-жылдан кийин көпчүлүк сабактар бизде онлайн түрүндө болду жана ошондой эле бул көпчүлүк адамдарга бир мүмкүнчүлүк болду да. Илимий жаатта болсун, башка бир жаатта болсун, ошол эле учурда диний жаатта дагы бул бир чоң мүмкүнчүлүк болду деп ойлойм. Ар бир бизге келген нерсени бир жакшы нерсе катары кабыл алып, аны жакшы жакка буруп алуу бул биздин колубуздан да. Интернет булактарын канчалык бир деңгээлде биз туура дагы пайдалана алабыз, ошол эле учурда туура эмес дагы пайдаланып коюшубуз мүмкүн да. Дал ошол себептен биз онлайн Кадыр түн ушундай бизге пикир келди. Айымдар негизинен биздин Орто Азияда билесиздер мечитке көп бара алышпайт. Диний жактан алып караганда мечиттерге барып ибадат кылуу аял кишиге, айымдарга тыюу салынган эмес. А бирок ошол эле учурда биздин Орто Азияда бул бир аз көнүмүш адат болбогондуктан улам көпчүлүк айымдар үйдө эле отуруп өзүнүн ибадаттарын аткарышат да. Андан сырткары динибизде деле негизинен дурус болгон нерсе айымдардын көп эле эркек кишилерге аралашып, мечиттерге барып ибадаттарын кылуу эмес. Анда үйдө отуруп, өзүнүн бала чакасы менен, балдарына тарбия берүү менен үйдө отуруп кылган ибадаты дагы да артыгыраак болуп саналат.
Ошол нерсени эске алуу менен биз онлайн кадыр түндү ушундайча деп ойлонуштурдук, пландаштырдык. Ар бир айым өз үйүндө отурат, ар бир айымда телефон деген нерсе бар. Ошол телефонду биз туура эмес жакка колдонбой, туура жакка колдонойлу, жана ошондой эле диний илими аз болгон, балким диний маселелерди билбеген айымдарга, кайсыл дуаны кылганды билбеген айымдарга, Куран окуганды билбеген айымдарга ушул жол аркылуу биз жеткизүүнү туура көрдүк да. Албетте бул жерде махрамият маселесин сактап, ар бир айымга түшүндүрүү ишин жүргүзүп, эркек кишилердин жанында Куран угууга болбойт, айымдар окуса, же болбосо сиздер намаздын тартибин кандай окуйсуздар, куфтанды, таравих намазын кандай окушубуз керек, ушул түндү кандай ибадаттар менен өткөрүшүбүз керек, кадырлуу болгон түндү кандай дуалар менен өткөрүшүбүз керек, ошолордун баардыгын биз алдын ала программа түзүп, баяндап берип, ошол эле учурда кадыр түнгүнү ар бир айым өзүнүн эле үйүндө отура берет. Бирок ошол отурган мезгилде дагы, мисалы азыр Куран окуйбуз жарым саат дейбиз, Куран окуйбуз. Ал эми 30 минуттан кийин кайра келебиз, азыр ушул дуаны окуйбуз дейбиз. Мисалы үчүн Азырет Айша энебизге үйрөткөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахумма иннака афуун тухиббул аффа фаъфу анни дейт да. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт Азырет Айша энебиз, эгерде мен кадыр түнгө туш болуп калсам кандай деп дуа кылайын дегенде ушул дуаны үйрөткөн. Демек, Аллахсан кечиримдүүсүң, кечиргенде жакшы көрөсүң, мени да кечир деген. Ооба, туура айтасыз. Мен кыргызча котормосун айтпай кетипмин. Эй Аллахым, сен кечиримдүүсүң. Кечиргенде сүйөсүң, жана ошондой эле бизди дагы кечир деген ушул дуаны көп жолу айтышыбыз керек. Ошол дуаларды мисалы үчүн бизде айрым айымдар билбей калышы мүмкүн. Ушул нерселерди жеткизүү максатында биз ушундай онлайн кадыр түнүн 4 жылдан бери тосуп келатабыз. Аллахка шүгүр, жакшы бир натыйжалар бар. Аябай жаңы кирген айымдар кубануу менен кабыл алышат. Биз эч нерсе билбейт болчубуз. Ушул кадыр түндү дагы өткөрүңүздөр, кандай кылып дагы сиздерге кошулсак болот депчи. Азыркы учурда ушунчалык убакыт баалуу нерсе, бир жерден бир жерге барып билим алуу дагы жада калса кыйыныракка турат да. Ал эми айымдарга бул онлайн сабактар өтө сонун мүмкүнчүлүк. Ошол жерде илим алып, кадыр түнү дагы ушундай онлайн бир вариантта тосуп чыктык. Албетте бул нерсеге сын пикирлер болбой койгон жок. Өзүбүздүн эле тааныш билиштерден деле онлайнда кадыр түн болмок беле, бул кандай кадыр түн деп аябай кызыктай болуп суроолорду берген адамдар болду. Сиздерге дагы ошол түшүндүрүү максатында ушундай деп айтып өтүп кеттик. Бул жерде эч кандай бир өзгөчөлүк нерсе жок. Болгону биз ибадаттарыбызды ар бир айым өзүбүздүн үйүбүздө отуруп эле кылабыз. Кайсыл ибадат экенин билбеген убагыбызда ушул онлайн кадыр түн жардамы аркылуу биз ишке ашырабыз деп ойлойм, иншалла. Чындыгында билбейм ким кандай сын пикир айтты, менде сын пикир жок. Анткени бизде чындыгында эле маалымат жок болгон айымдар бар, эмне кылууну билбегендер бар. Ошол эле учурда кадыр түндө жөн эле уктабай эле отуруш керек деген сыяктуу пикирлер бар. Ошол айымдарга мен ойлойм жакшы бир түшүндүрмө, жакшы бир гид боло алды болуш керек. Бул түндө анткени мен дагы өзүм да отурдум сиздер менен чогуу. Эмне кылышты төкпөй чачпай айтып берип аттыңыздар. Сиздердин айтканыңыздарды кылып атып эле багымдат кирип калды, машалла. Анан дагы бир нерсе, бул кадыр түндө бир жөн гана ибадат менен эле чектелбестен бир ар кандай оюн зоокторду уюштуруп, викториналарды уюштуруп, айымдарга белек дагы берип аттыңыздар. Бул дагы эң жакшы бир жөнөргөлөрдүн бири болду болуш керек. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Дагы бир ушул онлайн сабактар деп айтып кеттиңиз. Ушул Хафиза онлайн центринде кандай сабактар бар? Кандай сабактарды бар онлайн тартипте өтөбү, кантип өтүлөт? Негизи Хафиза онлайн сабактары ушул жана жогоруда айтып өткөндөй коронавирус окуясынан кийин ачылган, айымдарга бир мүмкүнчүлүк болсун деп биз онлайн сабактарды уюштурганбыз. Биздин борбордо негизинен бардык сабактар онлайн, албетте офлайнга өткөргөнгө дагы аракет үстүндө иштеп атабыз азыр буюрса. Онлайн сабактарда эң негизги бул Куран, тажвид, тафсир сабагыбыз өтүлөт, фикх жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны, сиро сабактары өтүлөт. Бул жерде бүтүндөй сабактарыбыз онлайн түрүндө болот. Ар бир группада 10-15 адам болот. Үйдө отуруп эле айымдар өздөрү илим ала алышат. Канча жаштан канча жашка чейин? 10 жаштан баштап 65-70 жашка чейин кабыл ала беребиз. Мындайча айтканда жашка чектөө жок турбайбы? Жашка чектөө жок, ооба. Жашка чектөө жок. Жана ошондой эле мугалимдер дагы ар бир сабакты өтүп аткан мезгилибизде жаш курагына, жаш өзгөчөлүгүнө карап, жекече бир неме
методдорду колдонгонго аракет кылабыз да. Сонун экен. Эми алдында кандай пландарыңыздар бар? Онлайн центрин кандай дагы, балким азыр эми көпчүлүгү телекөрүүчүлөр ойлоп атыш керек, эми катышпай калган, ичи ооруп аткандар бар болуш керек. Мындан ары дагы кандайдыр бир иш-чаралар барбы? Алдын ала айта кетели, алдын ала кошулганга үлгүрөлү дегендей. Негизинен Хафиза онлайндын негизги максаты адамдардын диний илимин, диний сабаттуулугун жогорулатуу болуп саналат да. Жогоруда сиз да айтып өткөндөй, бизде дин илимин алуу мүмкүнчүлүгү айымдарга бир аз чектүү болуп калат кээ бир учурдачы. Ошондуктан бул нерсени ар бир айым сөзсүз түрдө бир окуу борборго барып келип отурбай, кээ биркилер жаш баласы менен чыга албайт да. Ошондуктан биз ушул онлайн борборду ачканбыз. Негизги келечектеги пландарыбыз, аябай чоң пландарыбыз бар. Албетте бул нерсени эми Аллах Тааладан суранып, ишке ашсын деп ниет кылып жүрөбүз. Ар бир айымды негизги эле максатыбыз бул Аллах Таалага жакындатуу. Албетте эң биринчиден Аллах Тааланы таанытуу. Бул дүйнөгө эмне максатта жаралдык, кайдан келдик, эмне үчүн келдик, эми кайсыл жакка барабыз деген ушул 3 негизги суроого жооп берүү. Жана ошондой эле ар бир айым бул бир мектеп болуп саналат. Эне бул бир мектеп. Биз балдарыбызды кандай тарбияласак, айлана тегерегибиздеги адамдарга ошондой тарбия жетип барат да. Эркек киши бул сырткы тон деп коет го кыргыздарда деле, айымдар бул ички тон. Биз ички нерселердин баардыгын карап отуруп, ушул балдарыбызга чейин эң сонун тарбияларды беришибиз керек да. Ошол мезгилде гана биздин коомчулугубуз жакшы жакка өзгөрөт. Ошондуктан биздин негизги эле максатыбыз бул айымдардын диний сабаттуулугун жогорулатуу, кыргыз элине, салтына ылайыктуу бир инсандарды тарбиялап чыгаруу, жана ошондой эле кыргыз элибиздин өнүгүп, өсүп, ар тараптан, бир эле диний тараптан эмес, бардык тармактан, мисалы үчүн илимий жактан болсун, техника жактан болсун, айтор бардык жактан өнүккөн, өскөн бир коом жетиштирели, коом тарбиялайлы деген ниет менен дагы чоң пландарыбыз бар. Иншалла акырындап ишке ашат деп ойлойбуз. Иншалла, Аллах Таалам бизге жардамчы болсун. Кантип каяктан тапсак болот деген суроо менен анан темага кайталык. Каяктан кошулсак болот онлайн центрге? Биздин Хафиза онлайн центрге Instagram баракчасынан эле байтыкча hafiza.online менен кирсеңиздер болот. Жана ошондой эле Telegram каналында да Хафиза айымдар окуу борбору деп чыгат. Ушул жактардан кошулсаңыздар болот. Андан эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, каяктан таап алсам болот деген суроолорго алдын ала жооп берип кетели. Хафиза Чекит онлайн деген Instagram баракчасы аркылуу катталып, анан ошол жактан маалымат алсаңыздар болот экен. Эми мына Рамазан айыны биз аябай күттүк, чындыгында аябай эңсеп келдик дегендей. Анан альхамдулилля ушул Рамазан айында отурабыз. Анан бирок тилекке каршы азыр саналуу күндөрдөн соң ушул Рамазан айындагы узатабыз экенбиз. Эми кантип узатыш керек? Мунун дагы бир жол жоболору барбы? Кандайдыр бир биздин милдеттүү аткара турган нерселер барбы? Туура айтасыз, эң ыйык болгон, берекелүү болгон Аллах Тааланын бизге белек кылып берген ороз айы дагы акырындап аяктап баратат. Негизги эле ороз айынын максатын билесиздер. Бул эң биринчи Аллах Таалага жакындоо. Аллах Таалага жакындоо менен биздин адеп ахлагыбызды оңдоо болуп саналат. Бул ай өтө ушундай ар бир адамдын өзүнүн нафси менен күрөшө турган, өзүн өзү тарбиялай турган, албетте эң биринчи Аллахтын жардамы менен өзүн өзү тарбиялай турган, эң сонун бир адеп ахлактарды калыптандыра турган бир ай болуп саналат да. Айта кетсек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Буайсту лиутаммима макаримал ахлак дейт да. Мен бул дүйнөгө эң сонун, эң бийик адеп ахлакты толуктоо үчүн жөнөтүлдүм дейт да. Бул хадис дагы бизге эмнени көрсөтүп турат? Бул ушул ороза айында биз өзүбүзгө эң сонун бир, эң бийик, сонун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып өтүп кеткен адеп ахлактык нормаларды сиңирип алуу болуп саналат да. Биз ушул ай ичи, мисалы айталы, жаман сүйлөөдөн, ушак айтуудан, жаман тамак, туура эмес тамактарды жегенден тыйылдык, бирөөгө сын пикир айтуудан тыйылдык, айталы ашказаныбызга деле каалаган тамагыбызды киргизе бербей, белгилүү бир биздин ушул ороз айында керектелчү эң негизги
азыктарды киргиздик да ашказаныбызгачы. Чектөө койдук да, туура эмес нерселердин баардыгын алып таштадык. Мисалы үчүн уйкубуз болсун, ибадатыбыз болсун, кимди көрбөйлү жакшы иштерди жасаганга аракет кылдык, бирөөгө белек кылып сүйүнткөнгө аракет кылдык да. Ушул кайрымдуулук иш-чараларын кылдык, мисалы үчүн муктаждарга жардам бердик. Ким кандай колунан келсе жардамын аябай, кайсы жакшы ишти кыла ала турган болсо, ушул айда ушунчалык ынтызарлык менен талпынып биз ошол иштерди кылганга аракет кылдык да. Себеби дегенде бул берекелүү ай, ыйык ай болгондугу үчүн ар бир кылган ишибиз дагы да көптөгөн эсе соопко ээ болот да башка айыларга карагандачы. Ошондуктан ар бирибиз ушул иш аракеттин үстүндө жакшылап аракет кылдык. Эми биз эң сонун адептерди, адеп ахлактык нормаларды калыптандырдык. Мындайча айтканда 30 күн бою биз эң сонун адептерди өзүбүзгө калыптандырдык. Адат кылдык. Адат кылдык да, мындайча айтканда. Эми ушул адатыбызды биз кийинки орозого чейин жеткирип барышыбыз керек да. Эң негизги максаттардын бири ошол болуп саналат. Орозо айы ушул биз эң сонун бир адеп ахлактык нерселерди калыптандырып алдыкпы, адат кылып алдыкпы, эми ушул адаттарыбызды кийинки орозо айына чейин жеткирип барышыбыз керек да. Мындайча айтканда, орозодо эле жасаган иштерибиз орозо бүтөөрү менен токтоп калбаш керек. Кайра ошол ойдон эле алып кетишибиз керек. Албетте, сөзсүз түрдө. Орозонун негизги максатынын бири да ошол болуп атпайбы? Биз бирөөгө жаман сүйлөбөй, өзүбүздү туура эмес адаттардан арылтып, ушул айда оорулуулар болсо барып зыярат кылып турдук. Эми ошол мусулманга жарашкан эң бийик сонун ахлакты өзүбүздө сиңирип алдык да. Эми ошол адеп ахлакты кийинки орозо айына чейин жакшылап жеткирип барышыбыз керек. Күн сайын туруп Куран окуп аткан болсок орозо айында, демек кийинки орозого чейин ошол күндө окуп аткан Кураныбызды калтырбайлы. Кийинки орозого чейин жеткирип барайлы. Эгер күн сайын сиз жакындарыңызды сурап, күн сайын болбосо да бир жумада бир орозо айында сурап турган болсок, кийинки жылга чейин ошол мындай адатыбызды аткарып барайлы да. Негизги нерсе ушул болуп саналат. Бизге суроо келиптир, кандайсыздар дейт, ооз жапканда эч нерсе жебей эле оозун жаап койсо болобу деген суроо келиптир. Ооз жапкан мезгилде эгерде кечинде ниет кылып жаткан болсоңуз, орозогочу эч нерсе жебей жапсаңыз болот. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтат? Сарылыкка тургула, сарылык ичкиле, себеби бул мезгилде берекет бар дейт да. Береке бар дейт. Ошондуктан биз сарылыкка туруп, тамактанып жапканыбыз дагы да жакшыраак. А эгер кечинде өтө кеч жатып, же кандайдыр бир абалдардан улам ооз жапканга мүмкүнчүлүгүбүз болбосо, анда ниет кылып жаткан болсок, өтө берет ал орозобуз. Буйрсаң. Жакшы. Сиз айтып кеттиңиз, ушул эң орозонун эң чоң максаты бул ошол биз орозо ичинде жасаган амалдарыбызды кармап калуу деп, адат кылып сиңирип алгандан соң ошол кийинки орозого чейин кармап калуу деп. Ошого кандай аракеттерди жасаш керек? Кантип кармап калса болот? Орозо чыгарым менен өзүбүздү ээн эркин таштап салбашыбыз керек. Эң биринчи эле нерсе бул орозо бүттү, Аллахка шүгүр, сонун айды өткөрдүм, Куран окудум, кутулдум дегендей бир мамиле жасабашыбыз керек. Себеби дегенде биз ошол бир ай бою бир тартипке түштүк да, мындайча айтканда, орусча дисциплина деп коет го. Биз бир тартипке түштүк, убагында сарылыгыбызды иштиге, кечинде ооз ачарга да, мисалы жөнөкөйдө тамак убагыбыз кечигип калса айымдар, ооз ачарда кечикпейт, убагында тамактарыбызды кылабыз да. Ошол сыяктуу эле бир тартипке түшүү да. Ошол тартипти эми алып кетишибиз керек. Эч өзүбүздү эркин таштап койбойлу, бирок ошол тартип менен кадимкидей эле бир ай бою жасаган нерсе бизге акырындык менен адат болуп калыш керек. Ошондуктан ошол нерсени күн сайын аткаруу менен, эгерде албетте орозо ичинде көп кылган ибадаттардай көп кыла албасаңыз дагы азырактан дагы, бирок калтырбай кылган ибадат жакшы да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ушул нерсени көп айтып кетет. Эң жакшы амал дейт да, эң жакшы ибадат бул аз дагы болсо, бирок күн сайын кылынып турган ибадат дейт да. Ошондуктан көп кылбасак дагы аз-аздан кылып турганды унутпашыбыз керек. Жакшы. Эми орозону узатканда айт менен узатабыз, мусулмандардын бир эки эле майрамы бар, биз ошол эки майрамыбыздын бирөөсү келип атат дегендей, мына ушул айт намазы, айт күнү тууралуу токтоло кетсек, айымдарга тиешелүүлөрүн гана айта кетсек деп айтат элем. Ушул айтка кантип даярданышыбыз керек, айтты кантип тосушубуз керек, айтты кантип узатышыбыз керек? 30 күн орозодон кийин албетте арапа күнүнөн кийин айт күн келет. Бул айт күнү айымдар өзгөчө, бул албетте дасторконубуз менен тоса алабыз деп ойлойм. Мырзалар, жолдошторубуз,
айт намазына кеткенден кийин үй бүлө мүчөлөрү айт намазына кеткен мезгилде биз өзүбүз дасторконубузду даярдап, жакшынакай даамды коюп дасторконго ушундай бир айт, орозо айт, мындайча айтканда мусулмандардын эки эле сиз айткандай жогоруда майрамы бар. Ушул майрамды дагы татыктуу бир деңгээлде үй бүлө мүчөлөрүнүн эсинде кала тургандай бир абалда тосуп алышыбыз керек да. Эң эле негизгиси биринчилери бул тамак даярдоодо албетте биз таза болушубуз керек, айымдары ар түрдүү кирлерден, көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн кирлерден таза болушубуз керек. Гусулубуз дараттуу болуш керек сөзсүз түрдө. Жана ошондой эле ар бир тамакты кылып жаткан мезгилде дагы Аллах Тааланы эстөө менен ушул кылып аткан тамактарыбыздын ар бир үй бүлө мүчөсүнө ден соолук алып келсин, ырызык алып келсин, ыйман алып келсин деп ниет кылуу менен, тилек кылуу менен кыла турган болсок, ошол тамактарыбыз буюрса өз ээлерине жетет. Жана ошондой эле ошол тамактын берекеси менен сиз ниет кылган нерсеге жетесиз да. СМС билдиргендер орозо айында телевизордон азан угуп ооз ачса болобу? Аллах разы болсун дейт. Аллах сизден разы болсун. Телевизордон карап эгер азан айткан болсо, бирок сиздин ошол жашаган аймагыңыз маанилүү да. Сиз кайсыл аймакта жашайсыз? Мисалы үчүн сиз Ошто жашайсыз, бирок азыр телевизордон эрте эле азан айтып койгон болсо, сиздердин өзүңүздөрдүн жергиликтүү жериңизге сааты туура келбей аткан болсо, анда болбой калат. Себеби сиз же эрте же кеч ачып коюп аткан болосуз да. Ошол өзүңүздүн аймагыңыздын саатын билишиңиз керек. Ошого карап туруп ачыш керек. Анан ошол айт боюнча эркектер айт намазга барышат. Айт намазга барган учурда аялдар эмне кылат? Алар барышпайт, үйүндө намаз окуйбу, окубайбы деген маселелер бар. Үйүндө айт намаз окулбайт, айымдар үйдө айт намаз окушпайт. Болгону ошол күндүн урматына Куран окуп койсо болот, зикир тартса болот, ибадат кылса болот. Албетте күн чыккандан кийин 2 рекет духа намазы, шашке намаздары бар. 2 рекет шүгүр намазын окуп койсок болот. Ушул күнгө жеткирген, ушул айтты көрсөткөн Аллах Таалага шүгүрлөр болсун деп биз шүгүр намазын окуп койсок болот экен. Дагы бир СМС билдиргендер, ассаламу алейкум, бүгүнкү күндө да кадыр түн болобу, тосса болобу деген СМС билдиргендер. Валейкум салам. Негизинен кадыр түн бул акыркы 10 күндө катылган бир түн болуп саналат да. Жана ошондой эле көпчүлүк алымдардын көз карашы боюнча бул түн так түндөрдө бекитилген дейт. Ошол себептен бүгүн дагы кадыр түн катары ниет кылып өз алдыңызча кадыр түн тоссоңуз болот. Негизи акыркы 10 түндүн кайсы бир түндө катылганын биз билбейбиз. Болгону ниетибизди чын ыхласыбыз менен түздөп тосо берсек болот. Демек бир эле күн кадыр түн деп ойлобой, бүгүн деле болуп калышы мүмкүн. Бүгүн деле болуп калышы мүмкүн. Эртең деле балким бүрсү күнү деле болуп калышы мүмкүн дегендей. Акыркы 10 түндөн издегеле деген да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошол акыркы 10 түндү кенен алып эле түндөрү ибадат менен өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Кайсыл түн болбосун, ошо акыркы 10 түндөн бирин иншаллах бир кадыр түнгө туш келип калышы мүмкүн. СМС билдиргендер, ассаламу алейкум дейт. Устаза, шавал орозодо каза намазды чогуу кармаса болобу, бир эле ниет кылып дейт. Бул каза намаз деп жазып алыптыр, мен ойлойм каза орозону айтып. Каза орозо. Бул негизинен шавал айы үчүн тутуп атканыңыз үчүн, бул жерде каза деп эмес, ошо шавал айы үчүн тутсаңыз дагы жакшыраак болот. Андан кийин казаларды баштасаңыз. Экөөнү аралаштырганга болбойт, Экөөнү мындайча айтканда бир ниет менен 2 орозону тутуп атам дегендей кылган бир аз туура эмес болуп калат да. Саламатсызбы? Бирөөнү урушса күнөө болобу дейт. Бирөөнү урушса, эми кандайдыр бир абалда урушса да, мисалы үчүн кээ-бирки учурда болот, урушканга ылайыктуу бир мажбурият болуп калат. Ошого ылайыктуу бир иш кылып койгон болсо урушасыз. Анан жөн эле туруп урушсаңыз анда күнөө болуп калат го. Шавал айы тууралуу айта кетсеңиз, устаза, эмне деген ай, канча күн кармайбыз, дароо кармап башташ керекпи же бир ай бою каалаган учурда кармаса болобу? Шавал айы негизинен бул айт намаз күнү, мындайча айтканда айт күнү биз шавал айынын орозосун тутсак болбойт. Шавал айынын 1-күнү, бирок биз бул күнү орозо тутканга болбойт. Себеби дегенде элдин баардыгы майрамдап, жыргап жүргөн мезгилде сиз орозо тутсаңыз, бул туура эмес болуп калат да. Ошондуктан шавал айынын орозосун орозо айт өткөндөн кийинки күндөн баштап катарынан 6 күн тутасыздар. Ооба, катарынан тутулуш керек. Андан кийин каза намаздарын тутканга ниет кылып баштасак болот. Биринчи шавал, андан кийин каза орозо,
Анан эгерде мисалы үчүн ниетиңизде жок, мен шавал айынын орозосун тутпаймын, жөн эле дароо казаларды баштаймын десеңиздер, анда дароо казаны деле баштасаңыздар болот. Бирок сиздин ал жакта кетип аткан ниетиңиз маанилүү да. Айт канча күн майрамдалат? Кээ бирлер айтат 3 күн дейт, 3 күн майрамдалат деп, 3 күн орозо кармабай андан кийин кармагандар бар. Ошол тууралуу да токтоло кетсеңиз. Негизинен 3 күн айт дегенде бул жерде көпчүлүк айымдар же болбосо мырзалар бул жерде ушул Курбан айт майрамынын айты менен көбүнчө аралаштырып алышат да. Орозо айт негизинен бир эле күн. Ал эми Курбан айт майрамы бул 3 күнгө чейин созулат. Ошондуктан орозо айт бир эле күн болот. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух дейт. Суроо мындай дейт. Даарат алганда кулак мурунга маск тартканда бир эле жолу жетиштүүбү же 3 жолу суулаш керекпи дейт? Маск тарткан мезгилде бир эле жолу суулашыбыз керек. Башты дагы, кулакты дагы, моюнду дагы баарын бир гана жолу. 3 жолу сууланбайт, бир гана жолу сууланат. Чоң рахмат. Бизде ушундай темага байланышы жок деле суроолор келип калат, бирок эми суроо болгондон кийин жооп бергенге милдеттүүбүз. А так негизи ушул темага байланыштуу суроолор болсо жакшыраак болмок деген ишеничте болобу. Анан шавал айын кармагандан кийин, каза намаздарды, орозону кармагандан кийин дагы кандай орозолор бар? Орозо негизи жыл 12 ай бою кайталанып өтчү нерсе да. Көпчүлүк ойлойт, орозо бир ай гана кармалат, болду ошо менен токтолот депчи. Анан башка орозолор тууралуу да айта кетсеңиз, орозо бүткөндөн кийин эмне кандай амалдарды кылсак болот орозонун урматына? Негизинен орозо тутуу бул орозо парз болгон орозо, сүннөт болгон орозо, важип болгон орозо деп бөлүнөт да. Негизиненчи бул парз болгон орозо ушул биздин тутуп аткан орозо айында, Рамазан айында тутушубуз керек болгон орозо. Ал эми важип болгон орозо бул мисалы үчүн кандайдыр бир нерсеге мен ушул нерсени кылсам ушундай болот деп бир шарт коюп алган болсоңуз, ошол мезгилде бул орозону тутуу важип болуп калат да. Ал эми сүннөт болгон орозолор бул ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ар бир айдын 14-15-16 күндөрүндө орозо туткула деп айтат да. Ушул күндөрдө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү туткандыгы үчүн биз дагы бир мусулмандар катары ушул убакыттарда орозо тутуп койсок жакшы болот. Андан сырткары пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнүн бири бул ар бир биринчи дүйшөмбү жана ошондой эле четверг күндөрү, бейшемби күндөрү орозо тутуу бул сүннөт болуп саналат. Ушул жумасына 2 жолу орозо тута турган болсок, бул өтө бизге чоң соопторду алып келе турган бир орозонун түрү болуп саналат. Ошондо чындыгында илгери ушинтип баягы дүйшөмбү, бейшемби күндөрү орозо кармап жүргөн, нафил орозолорду кармап жүргөндүктөн Рамазан айы аларга жеңил өтсө керек устаза. Биз баягы жыл 12 ай бою эч кармабай туруп, анан бир ай кармап стресс алган учурлар көп болот экен адамдардын. Анан дагы бир СМС билдиргелиптир. Ассаламу алейкум, балам 11 ай эмизгендиктен улам орозо кармаган жокмун, күнөө болбойбу дейт. Анан карыз болсо канча убакытка чейин дейт. Негизинен бала эмизген айымдарга орозо кармоо парз эмес. Мындайча айтканда, баласын эмизип аткан мезгилде орозо кармабай койсо болот. Бул нерсеге уруксат бар. 2 жашка чейин эмизишибиз керек, балдарды. Кебирки дагы бир неме боюнча 2 жаш 6 айга чейин да. Ошондуктан эч кандай бир күнөө болбойт. Сизге уруксат бар да. Мисалы үчүн Кур'ани Каримде ачык айкын билдирилген аяттар бар. Мисалы ооруларга, ушундай бала эмизгендерге, боюнда барларга орозо тутпай койсо болот да. Бул нерсеге уруксат берилген. Бирок ошол эле мезгилде биз ошол тутпай калган орозолорубуз бул бизге карыз болуп эсептелет дагы. Бул орозону өмүрүбүздүн аягына чейин тутуп берсек болот. Эми өмүрүбүздүн аягына чейин дегенде такыр эле канча өмүрүбүз бар экенин биз билбейбиз да. Таштап койбой, мүмкүн болушунча мисалы балаңыз 1 жылдан кийин чоңоет. Ошо 1 жылдан кийин тутуп баштасаңыз болот. Дагы бир суроо, ушул карыз орозолор боюнча кээ бирлер атайын карыз кылып койгон учурлар болот экен устаза. Мисалы кыйналып кеткенде ачып ийет да, анан кийин кармап берип коем да деп, ошонун өкүмү кандай болуп калат? Жөндөн жөн эле орозону кармабай же болбосо айталы, бир күн орозо кармадыңыз, орозо учурунда, Рамазан айынын ичинде орозо кармадыңыз, анан бир жерге барып аябай жакшы курбуларыңыз менен отурасыз, баардыгы орозо эмес, анан сиз дагы же болбосо 2-3 үй ичинде орозо эмес, ошолорго кошулуп мындай оозуңузду ачкыңыз келип кетти да. Анан барып нафсиңизге чыдай албай ошол жерде оозуңузду ачып койдуңуз. Анда сиз бул жерде кафарат төлөшүңүз керек болот. Кафарат деген сөз бул жаза дегенди түшүндүрөт да. Биз жөндөн жөн эле өзүбүздүн нафсибизге уюп эле, нафсибиздин каалоосу менен эле ошол жерде оозубузду ачып бердик. Эми биз ошол жерде ошол бир күн
мындайча айтканда бир күн тутпай калган орозобузду тутабыз. Андан сырткары бир күн казасын, 60 күн жазасын тутуп беришибиз керек болот. Штраф деген сыяктуу. Мындайча айтканда штраф деген сыяктуу да жөндөн жөн эле ачып койгонго болбойт. Ушул нерсени өтө эске алыңыздар. Бирок айталы, сиздин тишиңиз ооруп, бизге ушундай орозду аябай көп суроолор келет. Тишим ооруду, аябай катуу ооруду, чыдабай кеттим. Же болбосо башым ооруду, мындан жыгылайын деп калдым дегенде анда орозоңузду ачсаңыз болот. Ал мезгилде уруксат бар. Ошого байланыштуу суроо келиптир. Ассаламу алейкум. Мен 3 күндөн бери тумоолоп оозумду ачпай эле кармап атам, туура элеби деген. Бир аз туура эмес болуп калат. Эгер өтө кыйналып атсаңыз ачышыңыз керек. Ал эми бир аз эле кыйналсаңыз, чыдай ала турганчалык даражада болсо анда ачпай эле коюш керек. Анан дагы бир жаңылыштык бар экен. Көпчүлүк ойлойт экен, карыз орозо үчүн бир күндүк үчүн 3 күн кармап берет деген сыяктуу. Жок, кандай нерсе жок. Канча күн карыз болсо ошончо кармап. Ар бир карыз болгон күнүңүзгө бир күнгө бир күн эле төлөп берсиз. 3 күн деген нерсе жок. Анан мен дагы билишимче, ушул сиздин центрде ушул айт намазда, айт күндөрүнө карата кандайдыр бир иш-чаралар өткөрүп турат. Быйыл дагы кандайдыр бир иш-чаралар пландыңыздарда барбы? Айтта кандай эмне кылайын деп атасыздар? Негизинен жыл сайын айтка карата, жыл сайын болбосо да колубуздан келишинче айтка карата ушундай бир жаш балдар менен чогуу аянтчага чыгып, ороз айт менен куттуктап, аз-аздан бир момпо суйларды, кичинекей белектерди, ушул сыяктуу нерселерди уюштурганбыз. Быйылкы орозо үчүн, орозо айт үчүн бул ар бирибиз үй бүлөбүз менен эле өзүбүздүн балдарыбызга көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү. Жана ошондой эле албетте өзүбүздүн центрде дагы орозо айтка карата атайын лекциялар окулат, эмнелер кылыш керек болот, ушулар боюнча бүт маалыматтар берилет, ушундай пландар. Так, бизде СМС билдиргептир. Үйдөн араб алфавитин үйрөнүп окуганга аракет кылып атам, жумушума байланыштуу атайын курстарга катыша албай атам деген. Негизинен биз араб алфавитин үйрөнүп баштаганыбызда сөзсүз түрдө бир мугалимге муктаждыгыбыз болот. Өз алдынча үйрөнсөк жакшы эмес. Себеби дегенде бул биздин тилибиз эмес да, өзүбүздүн тилибиз болгон болсо, анда үйрөнүп кетсек боло берет эле. Биз кыргызбыз, бирок араб тилин, араб алфавитин туура так билген адамдардан үйрөнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Себеби ар бир тамганын өзүнүн чыгуучу махраждары бар дейт, чыгуучу жайлары бар да. Бир аз өзгөчөлөнөт биздин тилибизден. Ошондуктан мугалим карманып окусаңыз дагы да жакшы болот. Өз алдынча арабча окуганга неме кылбай эле коюңуз да. Туура эмес үйрөнүп алыш мүмкүн. Туура эмес үйрөнүп алышыңыз мүмкүн. Аракет кыла бериңиз, бирок мугалимден сөзсүз түрдө мугалимдин жардамын алыңыз деп кеңеш берет элем. Жана ошондой эле биз жогоруда айтып кеткендей эле Хафиза онлайн борборундайбыз. Сиздер ушул атайын ушул убактысы жок болуп аткан айымдар үчүн, жумуштан бошой албай аткан айымдар үчүн атайын онлайн курстарыбыздар бар экен. Ошол онлайн курстарга катышсаңыз болот. Ошол себептен мен ойлойм, бул баягы ушундай бир жумуштан байланыштуу бир жерге бара албай аткан айымдарга да ыңгайлуу болуш керек. Убактылары дагы ошого байланыштуу. Канча саат, канчада кантип окуйт, кандай шарттар бар? Сааттарын биз группа менен кеңешебиз. Мисалы, кээ-бирки группаларда болот, жалаң студенттер болуп калса, кечирээк убакытка коюп беребиз. Кээ-бирки группаларда жалаң балалуу, чакалуу айымдар болгон болсо, мүмкүн болсо эртең мененкиге коюп беребиз. Айтор группанын өзүнүн абалы менен кеңешип туруп анан коебуз да сааттарын. Демек, өзүңүзгө ыңгайлуу саатты тандап алсаңыз болот экен. Мына онлайндын эң жакшы шарттары мына ошондо болуш керек. Бүт баарына ыңгайлуу. Дагы бир СМС билдиргептир. Ассаламу алейкум. Карыз орозобузду аялдар, кыздар дейт. Шаваль орозону кошуп кармап берсек болобу дейт. Дагы бир жолу келиптир. Бул суроого жана жогоруда да жооп бердик. Ниет маанилүү. Бул жерде шаваль бир эле ниет менен 2 орозо кармай албайбыз. Же шаваль айына ниет кылышыңыз керек 6 күн. 6 күн биринчи шаваль айынын орозосун тутуп, андан кийин казанын тутуп беришиңиз керек. Же дароо эле казан намазын, каза орозосуна деп туруп эле каза орозого ниет кылып баштап тутуп беришиңиз керек. Дагы бир суроо, устаза, ушул хайыз болгон учурда кээ бирлер айтат экен, бул орозо карыз болуп эсептелинбейт, анткени бул Аллахтан берилген бизге бир ушундай бир керемет деп коелу. Анан бул учурда биз эми күнөөлүү эмеспиз, ошол себептен карыз деп эсептелинбейт деген дагы ой пикирлер бар экен. Ушул учурда бул дагы карыз болуп эсептелинеби? Албетте. Бул биз этиккир көргөн мезгилде айымдар бул карыз болуп эсептелинет. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул орозону кайрадан толуктап беришибиз керек. Күн-күнүнө эсептеп. Дагы бир СМС билдиргептир. Уулуп кичирээк чагында чоң атасы менен намаз окучу эле, азыр шаарга келгенден кийин такыр эле таштап койду. Жайындан бери кадыр түн күнү кичинекей учурда дейт. Дагы намазды ар дайым окуп кетиш үчүн эмне кылыш керек дейт?
Бул апасы жазып атат окшойт. Ошондой окшойт. Ата эне болгон болсо бул катты жазып аткан үчүн дуа кылышыңыз керек. Башка эч нерсе дей албайбыз. Себеби ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Кайсыл учурда намаз окуйт, кайсыл учурда окуй албайт. Биз ал нерсеге ийгилеше албайбыз. Бирок ата эне жакындары бул нерсенин көзөмөлүн алыш керек. Жакшылап дуа кылыңыздар, буюрса кайрадан намазына кайтат деп үмүт кылабыз. Ошол балдардын орозо кармоосу тууралуу кантип кайсыл мезгилден кармаса болот, негизи балдарды кармаса болобу деген сыяктуу суроолор да. Ошол балдарга, ошо ата энелерге айта кетсеңиз. Негизи орозонун парз болуш 3 эле шарты бар. Бул биринчи мусулман болуу, экинчиси акыл эстүү болуу, үчүнчүсү балагатка жетүү да. Эгерде балдарыбыз балагатка жете элек болгон болсо, анда аларга орозо тутуу парз эмес. А бирок биз келечекте алар бир орозо тутушат, буюрса балагатка жеткен мезгилде аз-аздан бир күндөн же болбосо 3 күндөн бир үйрөтүү максатында туттуруп койсок болот. Толук эле 30 күн орозону эмес, бирок бир күндөн же болбосо 3 күндөн үйрөтүү максатында туттуруп койсок болот орозону. Дагы бир суроо, кээ бирөөлөр балким өзү билип билбей, балким кандайдыр бир себептер менен орозо кармабай койгон болсо, ушул бир жыл ичинде кармап берип койсо болобу? Бул учурда кафарат төлөнөбү, төлөнбөйбү? Билбей эле орозо кармабай жүргөн болсо, балким билбей, балким атайын. Атайын болуп калса, анда кафарат болуп калат албетте. Ушул айда кармаган эмес болсо. Кармаган эмес болсо, мисалы үчүн атайлап эле мен бул быйылкы орозону кармабайм десе, мисалы үчүн 30 күн бою жок мен быйыл кармагым келбей атат деп эле кармабай койсо, анда 30 күн ушул казасын, 60 күн жазасын 90 күн тутуп бериш керек болот. Ал эми эгерде айталы себептүү болгон болсо, быйылкы орозодо ооруп калды дейли, же болбосо дагы бир башка себептерден улам өтө катуу кыйналып, бир ушундай бир абалда болгон болсо, анда бул нерсенин бир гана казасын тутуп берет да, жазасын тутпайт. Эгер эмизип аткан айымдар болсо, кош бойлуулар болгон болсо, аларга дагы карыз болуп эсептелинет. Аларга да карыз болгону казасын тутуп беришет. Ар бир күнүнө күн эсептеп эле тутуп берет. Эсмес билдиргендер, мен ооруп калдым дейт, химия алып жатам дейт. 6-чы күнү түйүмүраак кандай дейт? Ырым орус чыдабай өзүмдү ачып алдым, күнөөгө батпайынбы дейт. Ооруп аткан экен, 6 күн кармаптыр, андан кийин чыдай албай оозун ачып салган экен. Эгер сиз ооруп аткан болсоңуз, химия алуу бул өтө олуттуу бир оорудан улам аласыз да. Аллахым шифа берсин деп айтмакчымын. Сиз эгер мындай абалда болсоңуз, орозо сизге парз эмес. Орозону тутпай койсоңуз боло берет. Ушул мезгилде парз эмес да, айтайын деген нерсем. Бирок кийинчерээк сиз бул нерсени иншаллах Аллахтын уруксаты менен жакшы болуп кеткениңизден кийин тутуп берсеңиз болот. Тутуп беришиңиз керек. А бирок азыркы учурда эгер химия алып аткан болсоңуз, өтө бул оор бир дары да, ошондуктан орозо тутпай эле коюшуңуз керек. Ассаламу алейкум, выделение даарат бузулбайбы дейт? Ва алейкум ассалам, бузулат. Жана дары салып жаткам дейт, ал түштө кандай ооруп түшүп калсак, түшүп калып жатат дейт, ошондо кандай даарат бузулбайбы дейт? Абалына карайт, эгерде ошол выделение менен кошо келген болсо, анда бузулуп калат дары. Жакшы, эмки орозого даярдык боюнча дагы бир аз темабыз ошол сыяктуу болгонуна байланыштуу ушул эми дагы бир саналуу гана мүнөттөр калыптыр. Ошону айта кетсеңиз, эмне кандай даярдыктарды көрүп баштайлы бүгүнкү күндөн баштап? Кийинки орозого чейин. Кандай даярдыктарды көрүп баштайлы? Эң эле негизгиси бул ибадатыбызда даярдыктарды көрөлү. Албетте сөзсүз түрдө Аллах Таалага кайрылуу менен биз кийинки орозолорго жетип барайлы деп жакшылап үмүттөнөлү. Кийинки орозолорго чейин ушул 30 күн бою кылган ибадаттарыбыз, ар бир кылган сонун адаттарыбыз кийинки орозого чейин жетип барсын деп жакшылап тилек кылайлы. Ар бир тамакты зикир менен, ар бир тамакты Аллах Тааланы эстөө менен, пайгамбарыбызга салаваттарды, саламдарды айтуу менен кылып аткан болсок, ар бир жумушубузду ошол адат бизге сиңип калсын деп аракет кылайлы. Кийинки орозого ушундай деп даярданалы да, иншаллах. Анан бүтүндөй үммөт үчүн, бүтүндөй мусулман эли үчүн, бүтүндөй кыргыз эли үчүн дагы биз жакшылап дуа кылып, ушундайча жыйынтыктайлы иншаллах. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз, устазам. Мен ойлойм бир 50 мүнөттүк эфир болуптур, бирок бул баягы тема бүтпөс тема. Отура берсек экөөбүз кадыртын деле тосуп койсок болчу да. Бирок ошого карабастан мен ойлойм жакшы бир маалымат бере алдыңыз. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздин ушул Хафиза онлайн борборуңузга ийгиликтерди каалайбыз. Чоң максаттарыңыз бар экен.
мына ошол максаттарыңызды ишке ашуусуна Аллах Таалам өзү жардамчы болгон болсун. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Ушинтип кыргыз элине жакшы бир кызматыңыздарды кылып жүрө бериңиздер. Сиздер менен замандаш болуп атканыбызга, сиздердин ушул борборуңузга кайсыл бир кандайдыр бир деңгээлде кошулуп калганыбызга абдан кубанычтабыз. Анан эң негизгиси ушул максаттарыңыз ишке ашсын. Жана ошондой эле ошол максаттарыңыз кыргыз элине жакшы бир жыйынтыктарды алып келген максаттардан болсун. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм, ушул кийинки Рамаданга иншалла сиздердин жардамыңыздар менен жакшы бир даярдыктар менен жетип алабыз. Анан Кудайым буйрса, ушул Рамазанды дагы жакшы бир кооз деңгээлде бүтүрүп алабыз деген ишеничтебиз. Аллах ыраазы болсун. Биздин ушул чакыруубузга келип, чакыруубузду кабыл алып, ушул биздин телеканалга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди дагы бир ирет ушул 12 айдын султаны болгон Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Келе жаткан айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жана ошондой эле эскерте кетчү нерсе, бүгүн бизде конокто Хафиза онлайн борборунун мүдүрү Таттыгүлнур Кожоева устазабыз болду. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Алып барушылык милдетти Айжымал Каразак кызы алып бардык. Келе жаткан эфирлерде жолугушканча, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.